барып Honda Step вагон жараганлыгын 22 декабрь села Васильев. Атыңыз? Чүйдө жашы жете эле кызды никеге тургузуу үчүн уурдоого шектүүлөр кармалды. Жайыл районунда жашы жете эле кызды никеге туруу максатында уурдоого шектүүлөр кармалышты. Бул тууралуу 24 декабрда Чүй облустук ички иштер башкармалыгынан билдиришти. Берилген маалыматка ылайык 22 декабрда саат 21:00 чамасында Аламедин райондук ички иштер бөлүмүнө белгисиз адамдар күмүш түстөгү унаа менен 2008 жылы туулган КХ аттуу кызды уурдап кеткени тууралуу маалымат түшкөн. Ыкчам иликтөө иштеринин негизинде Жайыл районунун Сосновка айылында күмүш түстөгү Honda Step үлгүсүндөгү унаа токтотулган. Аталган унааны 1995 жылы туулган жаран башкарып жүргөн. Автоунаанын ичинде 2008, 2005, 2001, 2009 жылы туулган балдар болгон. Тергөө учурунда аныкталгандай 2005 жылы туулган БА никеге туруу максатында алдын ала тааныштары менен сүйлөшүп, автоунааны ижарага алып, кызды үйүнүн алдынан уурдап кеткен. Жашы жете эле кыздын апасы күнөөлүү адамдарга карата чара көрүү тууралуу арыз менен кайрылган. Бул факты Кылмыш жаза кодексинин 172 беренеси никеге тургузуу максатында ала качуу менен катталып, кылмыш иши козголгон. Баткенде 500 000 сомго жакын алимент төлөбөй жүргөн жаран кармалды. Баткен облусунун Кадамжай районунда алимент төлөбөй жашырынып жүргөн жаран кармалды. Бул тууралуу 24 декабрда Баткен облустук ички иштер башкармалыгынан билдиришти. Маалыматка ылайык Ак Турпак айылынын 35 жаштагы Т.Е. аттуу тургуну балдарына төлөнө турган 474 856 сом алиментти төлөбөй мыйзамдык жоопкерчиликтен качып жүргөн. Аталган факты боюнча Кылмыш жаза кодексинин 178 беренесинин 2 бөлүгү менен кылмыш иши козголуп, ыкчам иликтөөнүн негизинде Т.Е. Кызыл Кыяш шаарында кармалды. Азыркы учурда тергөө иштери жүрүүдө. Мыйзам жазылды, аны аткаргыла. Парламентте электрондук тамеки боюнча талаш пикир айтылды. 24 декабрдагы жогорку кеңештин жыйынында депутат Дастан Бекешев электрондук тамекиге тыюу салынганы менен аткезчилик жол аркылуу өлкөгө кирип жатканын жана Telegram мессенджери аркылуу сатылып жатканын айтты. Эл өкүлү өкмөткө кайрылып, тыюуну алуу керектигин, анткени бюджетке алардан алынган салык каражаттары түшпөй калганын билдирди. Бекешевдин пикиринде салык кызматынын башчысы Алмамбет Чыкмаматов колдой турганын айтып, электрондук тамекиге киргизилген тыюуну аткезчиликке жол ачканын, андыктан мыйзам долбоорун даярдап келүүгө макул экенин белгиледи. Экономика министри Бакыт Сыдыков маселени изилдеп, тийиштүү сунуштарды жогорку кеңешке киргизүүнү убадалады. Ал тапта депутат Эрулан Кокулов өкмөт мүчөлөрүнүн пикирлерине каршылыгын билдирип, электрондук чылымга чектөө киргизген мыйзам чыккандан кийин аны так аткарууга чакырды. Бизге налогуңардын акчалары кереги жок, андай налогтордун акчасы. Сразу айтып кетейин. Мага Кыргызстандын келечеги керек, мага Кыргызстандын ден соолугу керек. Мен бул менен иштешип келатканыма 10 жыл болду мындайча айтканда. Мен билем эмне зыян алып келет экен, эмне зыян алып келбейт экен. Электрондук тамекилер неге запретке кетти? Анткени ар бир бала, кичинекей балдар үйүнө кирип чегип калды ал нерсени. Ал жыттанбайт экен, ал тамекидей болуп сасыбайт экен ал. Арактай болуп сасыбайт экен ал. Чөнтөгүнө салып монтип туруп. Анан кийин үйдүн ичинде эле чегип калышты. Ошол себептен запрет коюлган. 87 депутатты 8 секундта эле санап коебуз. Спикер эскертүүсүн кайталады. Жогорку кеңештин төрагасы Нурланбек Тургунбек уулу парламенттик жыйынына себепсиз катышпаган депутаттардын айлык акысы кыскартылып, аты жөнү коомчулукка ачыкталаарын айтты. Ал бул тууралуу бүгүн 24 декабрдагы жогорку кеңештин жыйынында эл өкүлү Дастан Бекешевдин биометрикалык каттоону киргизүүнү тездетүү керек дегенине жооп берип жатып билдирди. Тургунбек уулунун айтымында Түштүк Кореянын эл аралык кызматташтык уюмунун сурануусунан улам биометрикалык каттоону киргизүү мөөнөтү жылдырылган. Уюм техникалык себептен улам каттоонун мындай түрүн орнотууга жетишпей калган. Бирок биз катышты толук көзөмөлдөп жатабыз. Айрымдар мени билбей калат деп ойлошу мүмкүн. Бирок 87 депутатты 8 секундта эле санап коебуз. Ким себепсиз катышпаса, аны биз маалымат каражаттарына беребиз жана эмгек акысын кыскартабыз, деди ал. Бирок 87 депутатты биз 8 секундта эле санап коебуз. Ким катышып атат, ким катышпай атат. Ал боюнча мына жыйынтыгын көрөсүңөр. Биз айтканбыз башында, ким катышпаса, жүйөлүү себепсиз катышпаса, аны биз массалык маалымат каражаттарына беребиз, эмгек акысынан кыркабыз деп. Биз эсепти айтылган күндөн баштап жүргүзүп атабыз.